Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда 2 адам COVID-19 коронавирусунан айыкты. Аял жана эркек ооруканадан чыгарылды. Бүгүн эртең менен кубанычтуу жаңылык менен бөлүшкөн Саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов акырындык менен бул илдеттен айыккандардын саны 5ке жеткендигин билдирди. Ооруканадан ошо коронавирус менен дараланган оорулардын жалпы саны 5, анын ичинен Жалал Абад областтык оорукананын 3, Ала Бука аймактык оорукананын 2. А бирок 2 апрелге карата республика боюнча COVID-19 вирусуна чалдыккан 5 жаңы учур белгилүү болду. Жаңы тастыкталган учурлардын 2 сырттан келген жарандар, калган 3 киши ооругандар менен байланышта болгондор. Кыргызстан боюнча 5 жаңы коронавируска положительный болуп чыккан жарандар катталды. Анын ичинде Ноокат районунан 2 киши, Ош шаарынан 1 киши, Кызыл Кия шаарынан 2 киши. Бейтаптардын арасынан учурда 5 киши реанимацияда жатат. Алардын ичинен жасалма дем алдыруу аппаратына кошулган 2 оор абалда. Жалпы 5 кишинин 2-сү Ноокатта болсо, дагы 2 Ошто жана 1 Жалал Абадта. Акыркы учурларда вирус аныкталган бейтаптардын көбү өлкөнүн ичинде жүрүп эле жуктургандар. Дарыгерлер ички жуктуруунун эң башкы себеби жарандардын өзүнүн ден соолугуна болгон кайдыгерлиги жана жеке коргонууну, өздүк гигиенаны сактабагандыгы дешет. Бул коронавирус илдети менен өзүнүн ден соолугун тобокелдикке салып, күрөшүп жаткан дарыгерлерге кыйла оор жүк жаратууда. Сутканын ичинде тест изилдөөлөр 1008, обсервацияда 1708 киши азыр бар. Жанагындай оорулар менен катташта болгон контакттардын саны 1928, анын ичинен биринчи категория жакын контакттар 478, экинчи категория 1450. Кыргызстанда коронавирустун жалпы катталган учуру 116. Алардын ичинен Жалал Абад облусу 54, Ош облусу 30, Чүй облусу 5, Баткен облусу 3, Ош шаары 10, Бишкек шаары 8, Нарын облусу 4, Ысык көл облусу 2. Аныкталган учурлардын ичинен 63 аял, 53 эркек. Жашы боюнча бөлсөк, 15 жашка чейин 11 баланын ичинен 1 жашка чейин 2. 55 жаштан жогору 31 киши. Учурда регионалдык ооруканаларды керектүү жабдуулар жана дары-дармектер менен камсыздоо иштери кызуу жүрүүдө. Мисалы, эртең Нарын облустук бириккен ооруканасынын дарыгерлерине 100 дана респиратордук бет кап, дагы ошончо өлчөмдө коргонуучу көз айнек жана кийим, 130 литр дезинфекциялоочу каражаттар берилет. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.